Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу атайын өзүнүн вебкам студияларынын караңгы жагы тууралуу иликтөөсүн чыгарды. Видео иликтөө биз азыр студияда ошол иликтөөнүн автору улан Асаналиев менен биргеликте, кесиптешим менен биргеликте ошол иликтөө тууралуу баарлашабыз деп отурабыз. Кош келипсиң Бишкек студиясына. Рахмат. Ушул иликтөөнү окуганда, мисалы, дароо эле мен ушул бир нерсеге көңүл бурдум. Ушул Кыргызстан, анын ичинде ушул Бишкек шаары, ушул Орто Азиядагы ийри аймак ошол индустрия деп коебузбу же ошол вебкам бизнеси деп коебузбу, ошол айланганы тууралуу сөз болуптур. Канчалык масштабын байкадың? Вебкам бизнесин негизи эле ушул ареяда айталы Кыргызстан менен Казакстан деп айтсак болот да, анткени негизги чоң хаб шаарлар катары Бишкек жана Алматы шаарлары эсептелет экен. Эң булардын пикке жетип өнүкүп өскөн убактары ушул 2018-2019 жылдарга чыккан экен. Башы бир 2016 жылдардан башталып эле ошол убактан азыркы күнгө чейин вебкам студиялар ошол шаарларда, Бишкекте дагы, Алматыда да иштеп жатканы белгилүү. Бирок баягы пикке жетип, аябай эң баягы козгарындай көбөйгөн учурлары ошо 2018-2019 жылдарга барып такалат экен. Негизи эле башка мисалы үчүн ошол Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырып карап көрсөк, ошол Өзбекстан, же болбосо Тажикстан, Түркмөнстанга салыштырмалуу Казакстан менен Кыргызстанда балким менталитет башкачараак болгондугу, же болбосо дагы көбүрөөк эркиндик бар болгон үчүн балким ушул эки шаарда, ушул эки өлкөдө ошол вебкам бизнесинин дагы пайда болуп өнүгүшүнө түрткү болсо керек да, ошон үчүн ошол эки шаар. Пик 19 деп айтып атасың да, мисалы ошол азыр эмне ылдыйладыбы бул? Же бул кандай, бул статистика же болбосо бул динамика каяктан байкадыңар? Себеби пик дегенин себеби 2018-2019 жылдарга чейин бул бизнеске күч органдары же болбосо коомчулук көп маани бербеген үчүн алар ээн эркинирээк иштеген экен да. Андан кийин ошол жана ар түрдүү телеграм группалар пайда болуп, анан күч органдарынын басымы пайда болгондон кийин алар мындай көбүрөөк баягы подпольеге деп айтсак болот, жашыруун неме тармакка кеткенге аргасыз болуп бир аз басаңдаган да. Бирок азыркы күндө деле чоң ири студиялардын жумушу уланып атканы дагы эле белгилүү. Биз менен байланышып алган балким ошо студияда иштеген булактарыбыз, анан кийин ошол студияларда иштеген модель кыздардын айтуусу боюнча бул бизнес азыркы күнгө чейин деле иштеп турат. Мындан тышкары дагы мисалы үчүн ошол Радар KG деген маалымат агенттигинин журналисттердин иликтөөсүндө алар Ички иштер министрлиги менен тыгыз иштешип турганын билебиз. Алардын айтуусу боюнча бери дегенде эле Кыргызстандын территориясында Ош, Бишкек шаарларында, андан тышкары Ысык көлдүн айрым шаарларында өздөрү үйлөрүнөн отуруп иштеген, же болбосо студияларда иштеген бери дегенде эле 5000ге жакын модель кыздар бар экен. Бул модель кыздардын саны. Андан тышкары аларга белгилүү болбогон, же болбосо студияларда канча иштегени дагы сандар белгисиз да. Бирок абдан чоң сандагы кыздардын студиялардын иш алып барып жатканы белгилүү да. Бул Кыргызстан жөнүндө айтып атам. Ал эми Казакстандын шаарларында ошол Алматы, Шымкент, Нур Султан жана башка шаарларда дагы абдан өнүккөн, популярдуу экендиги белгилүү да. Өзүм да аябай коркуп аткам. Кокус менин сүрөт видеолорумду да ушинтип салып жиберсечи. Ата-энеме, тааныштарыма. И когда модель говорит, что она хочет уйти, модель кетем деп чыкса, студия анын мурдагы видео жана сүрөт скриндерин өзүнө каршы колдонобуз деп коркутушу мүмкүн. Эң башкысы модельдерди акчага байлоо. Биздин бир моделибиз 100 000 сомго иштөөгө макул болду. Менталитетибизге жараша, эл эмне дейт деген сөзгө жараша, анан тууган урук эмне дейт, көзүн кантип карайм, бетин кантип карайм деген негизде уялганынан, коркконунан ошентип иштерин уланта беришчү да. Мои родители сказали, что... Ата-энем ажарын асынып алганын айтышты. 19 жашта. Ушул иликтөөнүн толук версиясын сиздер YouTube жана Азаттык Чекит.org сайтынын баш бетинен таба аласыз. Ошол жерден көрсөңүз болот. Орус жана кыргыз тилдеринде жарыяладык. Анан ушул иликтөө башталганда эле ушул Мээрим менен Ажардын таржымалынан башталат экен. Бул иликтөө жүргүзүп изилдөө иштеринде канча ушул адамдар менен жолуктуңар, ушул бизнестеги көп экен башта? Мен негизи эле бул вебкам темасына кызыгып калганымдын себеби мындан 3 жыл мурда Кыргызстанда Бишкектеги клуб редакциясы ошол телеграмда кандайдыр бир группалар пайда болуп, ошол жерде
кыздардын сүрөттөрүн таратып, анан кийин ошо вебкамда иштеген, айрым учурларда вебкамга тиешеси жок кыздардын деле сүрөттөрү тарап, анан кийин кыздарга эбегейсиз басым, аларды шантаж кылуу жөнүндө бир макаласын жарыялаган да. Анан мен ошондо кызыгып калып, Телеграмда ошол группаларды карап көргөм. Анан Телеграмда ошол группаларды мен дагы мониторить этип, анализ кылып отуруп, ошол жерде жазган айрым эмелерди көрүп калдым. Группанын мүчөлөрүн. Алар ошол жерде сүрөттөр чыккан сайын, видеолор чыккан сайын, эмнеге ушундай нерселерди кылып атасыңар? Бул бирөөнүн жашоосу менен, тагдыры менен ойноп жатасыңар силер. Бул кандай кесепеттери болор жөнүндө ойлоносуңарбы деп жазгандар менен байкап калгам да. Анан ошондой ошол жерде пикирлештер деп койсом болот да. Алар менен жазышып отуруп, анан кийин ушул бизге каарман болуп берген вебкам модель болуп мурда иштеген, жана азыр иштеп жаткан кыздарды таап алдык. Андан тышкары бизге камерага эркин интервью бергенге макул болбогон, бирок өзүнүн ошол тажрыйбасы жөнүндө айтып берген, Telegram аркылуу же болбосо башка бир социалдык тармактар аркылуу байланышкан, жолугуп сүйлөшкөн, бир баш аягы оңго чукул ошо модель болуп иштеген, мурда иштеген жана азыр иштеген кыздар, балдар менен пикир алышып байланыштык. Ошонун ичинен экөөсү бизге ошо интервью берип, бирок ошол убакта дагы өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп, алар мындай ачык, ээн эркин пикирин, оюн, өз тагдырын айтып берүүдөн тартынышат да. Түшүнүктүү. Вебкам бизнеси менен ошол жерде студияларда болдуңарбы? Кандай жерлерде орун алган алар? Эми студиялардын көпчүлүгү эле Бишкектин тегерегиндеги айрым учурларда особняктар деп коебуз го, ошондой үйлөрдө же болбосо квартираларда деле иштегендер. Мен ошол студиялардын ичинде, студиялардын биринде иштеген оператор менен жолукканымда, ал мага ошол өздөрү иш алып барган студияны көрсөттү. Ал жерде 10 чакты кыз иштейт экен. Бирок алар ошо 5 кыз бир сменде болуп алмашып, Бишкектин микрорайондорунун бириндеги эле 3 комнаттуу квартира ошол жерде иш алып барышат. Ошол сыяктуу эле Алматыда же болбосо Ошто, мисалы үчүн, Көлдүн Чолпон Ата, Каракол шаарларында дагы ошондой студияларда иш алып баргандар бар. Көпчүлүгү бирок бардыгы ошо Бишкек, Ош шаарларында да. Канчалык деңгээлде күч органдары бул бизнеске мисалы аралашкан, ошол жөнүндө да айтып кетпедиби? Бул жерде биздин каармандар кандайдыр бир тиешеси бар деп биз ишенимдүү айта албайбыз. Бирок биз менен байланышкан ошол эле модель кыздар же болбосо студиянын операторлору, алар бул иште эгерде сенин күч органдарында сени караган крыша деп коебуз го, крышаң болбосо, бул ишти жүргүзүү болбойт, такыр эле оңой эмес. Оңой эмес, керек болсо бул бизнес менен алектенүү мүмкүн эмес деп айтышат да. Анан ошол себептен андан тышкары мына ошол эле айтып атпаймынбы, жана клуб KG редакциясынын журналисти Александра Титова өзүнүн иликтөөсүн жүргүзгөндө, ошо веб Telegram группалардагы кыздарга басым боюнча ошол жердеги аны менен пикир алышкан, аны менен сүйлөшкөн көптөгөн модель кыздар дагы ошол милицияга кайрылган күндө дагы алар кайра тескерисинче ошол модель кыздардан акча өндүрүү же болбосо аларды өзүнүн кол алдында кайра эле ошол вебкам модель катары иштетүү аракеттерин көргөн жөнүндө айтышкан да. Бирок ошол эле маалда Ички иштер министрлигине биз кайрылганыбызда ушундай силерге айыптоолор болуп жатат дегенде бизге алар комментарий беришти, бирок видеого комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бирок ошол эле убакта алар аудио комментарийде булундай фактылар такталбаганын, эгер Ички иштер министрлиги тарабынан ички иликтөө кызматы табылып калса, иликтеп көрүп, эгер мындай нерселер чындап эле ачыкка чыкса, билинсе, коомчулукту сөзсүз кабардар кылабыз. Расмий бир да учур жок экен да, демек. Ошол эле жана айтып кеттик, башка журналисттер тууралуу да, ошол эле Александра Титова дагы, каарман дагы айтып кетпедиби, журналист кесиптешибиз. Бул бизнести балким мыйзамдаштыруу керектир депчи. Сен өзүң кандай пикирдесиң? Мисалы ошол иликтөөгө жакын ушул теманы иликтеп чыккан адам катары. Биринчиден эмени айта кетишибиз керек, вебкам бизнеси негизи эле стриминг дүйнөдө легалдуу, кадимкидей эле акча тапкан, налог төлөгөн бизнестин түрү экенин айтышыбыз керек. Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң ири лидерлер болуп эсептелген компаниялардын 2020-жылдагы кирешеси $11 миллиард чейин жеткен экен да. То есть алар ошол убакта ошол $11 миллиард киреше таап, ошол эле убакта өздөрү иштеп жаткан өлкөлөргө салык төлөп, ошо ал бизнеске катышкан модельдер же болбосо ошол жерде иштегендерге да айлыгын төлөп, легалдуу иш алып барышат да. Анан кийин менин оюмча бизде деле бул бизнести легалдаштыруудан эч ким зыян тартпаса керек.
пайда жагына болмок да. Ошол эле модельдердин ошондой басымга, шантажга, болбосо да ошондой мындай формалдуу кулчулукка кабылбашы үчүн эгерде бизнес легалдашса, бардык маселелерди чечүүгө аябай чоң жардам болмок да. Анткени бул жерде кулчулук менен бирге мындай карап көргөндө адам сатуу беренелер менен караса болот да. Себеби көпчүлүк деп айта албайм, анткени айрым студиялар чындап эле өздөрүндө иштеген модельдерди баалап, аларга татыктуу тапкан каражатын ачыгы айтып канча каражат таап атса, ошол экени келишим түрүндө эле процентин берип жакшынакай иштеткен студиялар деле бар экен. Баардык студиялардын баардыгы эле кыздарды кыйнап, кулчулукка кабылтып, же шантаж кылат деп айтуу да туура эмес да. Ошондой кыздар менен жакшы мамиледе аларга тапкан акчасын жетиштүү көлөмдө төлөп берип, аларды иштеткен, өздөрү дагы кириш тапкан студиялар да бар. Бирок көпчүлүк студияларда баары бир бара ошондой туура эмес жолдорго түшүп кеткендер көбүрөөк экен да. Биз көбүрөөк ошол жана кыздарга болгон басым, кыздар кандай мамилеге кириптир болот, ошого токтолгонбуз да. Эмне болсо да бул жерде жанагындай уяттуу мисалы видеолор тарап ошол контент ошондой болуп атпайбы? Бирок ошол бардык эле кыздар өз каалоосу менен бул жумушка арбаганда иликтөөдө айтылып кетти да. Эң негизгиси кандай себептерден улам барышат экен кыздар? Ар түрдүү себептер, ар түрдүү. Ал жерде мисалы ошол эле мээрим эмне үчүн? Мисалы ошол биздин каарман катары сүйлөп берген мээримдер деле алар деле ошол баягы жеңил акча табуу. Алар өздөрү студент кезинде карызга батып калышкан. Ошо карызды төлөө үчүн тезирээк жана көбүрөөк каяктан акча тапсак болот деп анан ошондой жарыяларга жолугуп калып ошол ишке кабылышкан да. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн майып балдары бар, же болбосо майып ата энесин караш үчүн үйдөн чыга албаган, бирок ошол эле убакта үйдө туруп жумуш кылганга жалгыз мүмкүнчүлүк болгон модель кыздар дагы бар да. Кыздар эле эмес, балдар дагы мисалы үчүн бул сферада жалгыз жалаң эле кыздар иштейт деген да туура эмес. Балдар дагы бар. Бирок көпчүлүк учурда басымга кабылгандар ошо кыздар да. Бул теманы алып чыкканыңардан кийин дагы кайсыл маселеси иликтенбей калды, же болбосо дагы кайсы жагдайлар бар? Биз бул иликтөөдө негизинен ошо кыздардын тагдырларына көңүлдү ошол жака негизги көңүлдү ошол жака бурдук. Кыздар кандай тагдырларга кабылып жаткандыгы, мисалы үчүн биздин ошо каарманыбыздын айтуусу боюнча, анын эң жакын курбусу ошол студиядагы өзү иштеген студиядагы администратордун басымы акча төлөбөй шантаж кылып, анан кийин ошо өзүнүн жакын кишисине сүрөтүн жибергенден стресстен улам өзүнүн жанын кыйган жөнүндө айтып атат да. Жана мындай тагдырлар ондоп саналат. Эми мен жанын кыйгандар жөнүндө айткан жокмун, ошондой шантажга кабылгандар ошо студиянын администраторлору тарабынан, же болбосо ошол жана телеграм группалардагы ошолордун мүчөлөрү тарабынанчы. Биз ошол кыздардын кандай тагдырга кириптир болуп жаткан жөнүндө коомчулукту кабардар кылгыбыз келди. Анткени бизде вебкам десе эле кыздарга болгон мамиле бир кыл да. Алар аябай ыплас жолдо акча табышат, антет мынтет деп моралдык бизде баягы бар менталитет бар да, ошол менталитеттен тышкары ага мындай төп келбеген кандайдыр бир кыймыл болсо, бизде коомчулук ошол экен аябай мындай салмактап карап көрүүнүн ордуна тытып жеп койгонду жакшы көрөбүз да. Анан кийин бирок ошол жерде кыздар кандай тагдырга кириптир болуп аткан жөнүндө алар ал жерде акча эле таап эмес, ар кандай ошондой кандай десек оор кесепеттерге тагдырга тушуп аткан жөнүндө такыр ойлонбойбуз да. Биздин иликтөөнүн негизги акценти ошо кыздардын тагдыры болду. Бирок вебкам тармагындагы иликтей турган менин оюмча абдан көп жактар бар. Алсак ошол эле мисалы үчүн Кыргызстан менен Казакстанда канчалык акча айлангандыгы жөнүндө да, финансы. Ал жерден түшкөн каражат каяка коротулуп жатат, же болбосо коррупция ошол эле вебкамды кыршалаган, же болбосо караган, көзөмөлдөгөн күч органдар менен байланыш, ал жерге канчалык чоң фигуралар аралашкан, ким контролдойт, акчанын потогу каяка кетет, ошол жактар. Андан тышкары ошол эле мисалы үчүн телеграм эле эмес, негизги баягы онлайн сервистердин көпчүлүгү азыр ушундай кандай десек жарым мыйзамдуу жана мыйзамсыз онлайн сервистердин көпчүлүгү ошо телеграмга ооп кеткендиги белгилүү да. Ошол жактагы абдан терең изилдениши керек. Мисалы үчүн мен билгенден ошо телеграмдагы группаларда азыр секс кызматтарынан тышкары
наркотик, керек болсо курал жарак саткан группаларга чейин бар да. Ошол жак эч ким тарабынан көзөмөлдөнбөй, эч ким тарабынан изилденбейт. Ошол эле мисалы үчүн биз тиги ички иштер министрлиги менен сүйлөшкөнүбүздө кыздарды шантаж кылган телеграм группаларга мониторинг жүргүзүлөбү, ошол боюнча кандайдыр бир иштер жүргүзүлөбү дегенде дай бир жыйынтыктуу бир жооп ала алган жокпуз да ички иштер министрлигиненчи. Демек алардын ошол мисалы үчүн группаларды мониторинг кылып, ал жакта эмне болуп жатканы жөнүндө кабардар экендигине мен мисалы үчүн толук ишене албайм. Ошол нерселер мисалы үчүн иликтенип, журналисттер тарабынан эмне болуп жаткандыгын ошол онлайн базарда дагы көп чыгарылышы керек деп эсептейм. Рахмат, Улан. Сизге рахмат. Көрөрмандар, биз ушул Кыргызстандагы вебкам студияларынын караңгы дүйнөсү деген биздин ошол сайтыбыздын азыр башкы бетинде турат. Иликтөөнү кирип текст түрүндө да окусаңыз болот. Андан сырткары эки тилде биз видео иликтөөбүз жарыяланган. YouTube'дагы Азаттык деген каналыбыз, ошондой эле azattik.org жана башка социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кирип көрсөңүз болот. Өзүңүздүн да пикириңизди жазыңыз. Биздин студияда ушул иликтөөнүн автору Улан Асаналиев болду. Ушул теманы алып чыгып, аны иликтеп аягына чыгарган жана мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.